Assalamu алейкум, New TV Patrol программасынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн тонировка аталышындагы рейдтин жүрүшүнөн айтып беребиз. Тартатам эскертип коюн. Семка жүрүп атат, эскертип коюн дейм. Алдыңкы эшиктеринин айнектери караңгылатылган ак түстөгү Subaru'нун айдоочусун жол сакчылары Жибек жолу жана Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерден алдын тороп токтотушту. Стоянка обоёс и плюс цивит и штраф жазабыз. Яғни мы замолите только штрафка стоянка койдук. Эй, сразу ли? Кучка московский дейби, жаңы станция. Жаңы ачылды, да? Чалсак болсун сен еді. Не-не. 81 612. 81 612. Pois 5500. Ayda çok koydunuz. 81 612. Пучика московскийде штраф стоянка иштеп атабыз, ким билет я? Щербакова? Щербакова. Мына молодая жардам чыгасы. Азыр төлөө жогуну кой. Ал атасыз, э? А сыйыр атасыз ба? Билет билесиз ушул? Үй салынат экен. Жоқ, мен ұқпадым да. Ұқпадың ба? Өткенде айтылбады эле. Ошондо чаппаганбыз да. Мыйзам күчүнө кирген президенттин кол коюусу менен бизге өткөн кайра официально. Канча күндөн баштап? Мына уже закон. Жок. 10 күндө болбойт экен. Я чечтеңиз? Караңгылатылган айнектерди кайрадан жол сакчылары көзөмөлдөп калды беле деп түшүнбөй калган айдоочуга инспекторлор буга чейин 2 айга жакын транспортчулардын карамагында болуп, бирок 4-марттан баштап кайрадан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочуларга өткөндүгү боюнча айтып беришип, андан ары унаасын айып төлөөчү жайга алып кетишти. Азыр тонировка, массовалды айдагандар, переоборудование, без документа бүт баары стоянка болуп калды. Бакты экен, кулган жериңиз. Тоқтоғұлова. Кулган жериңиз. Жауап. 10 000 сом төлөйүн дейт, азыр сразу 10 000 сом төлөйүн деп атабыз. Ана сиздер ошол жакка төлөп туруп эле машинаңызды алып чыгып кетиңиз. Бүгүн уже болбойт. Себеби материал бүгүн өтүп кетти. Жакып өтөт. Азырда төлөп салсамчы. Мыйзам менен карап атам. Мыйзамда сразу төлөсө коюлчу го? Иә. Сразу төлөп алып кетүүчү жок. Жок, азыр төлөсөңүз төлөйбүз, биз Жок, каршы эмеспиз. права. Права. Наоборот, азыр машина стоянка коюлуп, сиздин айдоочу бөлүңүз салбайбыз. Айдоочу көлүк айрана беребиз. Эмне Башка машина айдап жүрөсөңүз. Я. Эмне коет стоянка? Эми закондо ошондой жазылган. Эмнеге закондо ушундай? Вот ушун эмнеге коет? Вот бул жерде сняли, устранили нарушение, правильно? Ошол жерде ошондой жазылган эмес. Если чечип койсо ошол. Кызык кармаган өзүнүн баары. Бул телевиденияга чыгабы? Мен чыгарбайм деп ойлойсузбу? Особенно жа мас каршылык көрсөткөндөрдү көрүп калчубуз. Эмне экен? Конвойчуда дейм экинчи рет болгон. Алло. Стоянка. Можно я приду? Бишкектен Алматыда. Мен
Iya. Akan. Ал эми бул күмүш түстөгү Nissan Primera'нын айдоочусунда Абдрахманов көчөсү менен түштүк багытты көздөй баратканда токтотушкан. Документы де. Что, документы де? Берем, отурсаңыз. Документы де. Gel bak ya bunu. Aç. 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 Otur ya. Aç bakayım bak. Ya açmaysın mı? Ya açmaysın be. Ya vakıttan boyu açmaysın mı? Niye oturasın? Ya açma. Açma. Ya. Ya aç. 714 419. 61'den kim? Çok. 714 Açıldı hem açıldı. Ekmenin 61'in ortasından. Документтер істеп бересіз бе? Олардан кетті, документтер істеп бересіз. Үшілі ғой. Үшілі ғой. Документтер істеп бересіз. Пищевой шоколад, бус тутамыз. Все, біз низамды талаптарға басшайық. Протокол жаздыңыз, хорошо? Такын мен алып тұрасыз. Хорошо? Эмеби? Окей. Командир. Права жоқ болса мен отырам, өзім айда алып барам да. Кім көріп айтып басшайық? Я түшем мен. Жоқ. Қандай? Бастан өлейінде болып отырсыз, машинеге отыруға. Әсем. Айда отырған қойып. А почему тогда ездите сейчас? На работе? Нельзя. Ну, смеется. Зачем мне это? Это ваше, да? Ваше? Ya Aydat sen. Aydoçu Kalif Asanoviç, Kalif Aman Asanoviç 1993 жылы туылған Қырғыз Республикасының жараны. Nissan Primera үлгісіндегі автоунааны біріншіден терезелерін қараңғылатылған пленкамен айда бара жатқан. Ошол терезелерин караңгылаткан боюнча келип токтоткондо токтотуп документин текшергенде мына айдоочулук бөлүгү жок болуп чыкты. Ошол Кыргыз Республикасынын бузуулар кодекси боюнча 129-берененин 3-бөлүгү боюнча бул айдоочуга 2 бузуулар жөнүндө протокол түзүлдүрүлүп, биринчиси айдоочулук бөлүгү жок машина айдаган үчүн, экинчиси болсо караңгылатылган айнекти менен жүрүү боюнча 129-беренени протокол түзүлдүрүлөт.
Ниссандын айдоочусунун айдоочулук куөлүгү да жанында жок болгондуктан 2 эреже бузуу боюнча айып короосуна бармай болду. Ал эми алдыңкы айнектеги кызыл көк жарык берүүчү шайманды иштетпестен жөн гана тагып койгондугуна көңүл бурулган жок. Себеби жол кыймылынын жүрүшүндө айдоочу анысын иштетпей келатса, мыйзамда жоопкерчилик каралган эмес. Ниссандын айдоочусун айып короосун көздөй алып бараткан жол сакчылары Абдрахманов жана Чүй көчөлөрүндө терезелери караңгылатылган дагы бир унааны байкап, анын айдоочусун да андан ары айдатып жөнөштү. Біздің направление айдап кетіп, терезесі қараңғылатылған үшін тоқтатылды. Азыр протокол кодекса нарушение 9 статьяның часть үшімен протокол түсіреді. Полика знаем, айып тоқтатылды статья. Çoğuları hastadır. Ayka bundan var işte. Табаки снял же. Не ругается. Много ребят молодых убегают. Да нет, ну зачем? Мы же не знаем у вас в голове, что. Нам лучше без риска задержать так, чтобы было безопаснее. Для других участников, и для вас, и для нас. А то по городу гоняться тоже неприятных вещей. Лучше так остановить, может, видите, погони нет ничего. А то ребята на улице сразу начинают убегать. Айып короого кирген 2 айдоочунун тең унаалары убактылуу токтотулуп, Ниссандын айдоочусу өз каалоосу менен караңгылатылган пленкаларын чечип баштады. Меня не видно, да? Если что. То тегиз катты. Комара забрал, а не тот. Тихо сидит. Сейчас дома возьму. Как ключ? Вот это? Да. Так, ключ, да. Дыр. Нейтралка он. J'étais Қалиев Аман Асанович 1993 жылы көрілген. Мына сізге қарата. 2 бұзулар кодексінің негізінде 2 протокол түзіліп берілді. 2 протокол түзіліп берілді. Бұл жерде протоколда көрсетілген бірінші протоколды түздік сіздің терезелерді қараңғылатып айдағаныңыз үшін. Бұзулар кодексінде 129 белеменің 3-ші бөлігі менен сізге 55 минимальный расчет менен 55 минимальный расчет менен акчага отургондо 5,5 миң сомго штраф салынды деген. Мына токтомуңузду чыгарып бердим. Сиз бул түзүлгөн протокол менен макулсузбу? Макулсуз,
мына ошого карата мына сизге токтомун чыгарып бердим. Токтомунда көрсөтүлүп турат 129 берени бузуулар кодекси деп 5,5 миң сом штрафты жазып бердик. Мына бул биринчи нарушение. Ал эми сизди токтоткон учурда сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз жаныңызда болбогон учурдан сиз өзүңүз айткандай жоготуп жиберип азыр кайра жасоо аракеттеринин үстүндө болуп атасыз. Ошого карата экинчи протокол түзүлүп берилди. Эмне себептен? Бузуулар кодексинде 35-чи беренесинде көрсөтүлгөндөй, эгерде айдоочу 1-2 же андан ашык жол эрежесин бускан болсо, ар бир бузууларга өзүнчө бузуулар жөнүндө протокол түзүлөт деп жазылган. Ошол берененин негизинде сизге экинчи мына протокол түзүлүп атат. Айдоочулук күбөлүгүңүз жок болгондугу үчүн сиз өзүңүз бияка түшүндүрүп берип атасыз. Айдоочулук күбөлүктү жоголуп кеткен жазамчы адам деп. Туурабы? Буга болсо постановление толтурулбайт. Муну эртең сиз административный практикага келесиз, биздин отделга экинчи этажга, Октябрьский окошкого киресиз. Ошол жерден мына протоколдорду мен бүгүн алып барып өткөрөм. Ошол жерден штрафыңызды төлөп, ошол жерден бүт баарын тактап туруп, кийинки кыйм аракетти ошол административный практика жасап берет. Макулсузбу? Миң сом дагы, ошол Экөөнү. буга канча төлөйм? Буга 5,5 миң сом төлөйсүз. Буга 1000 сом төлөйсүз. Ошо экөөнүн тең көргөй барат. Экөөнүн тең көргөй барасыз. Жок, бошсуз тактабаңыз. Бамаларга пасажир ары өткөндө телегет келет. Бүгүн атай сырын алып чыктык. Бүгүн ишчилер кол жакшап. Чтоб бар чечилсин. Эртең кайра көчөдө жүрүп бирге эле айтып атам. Иш жүргөн жок деп. Жол сакчылары андан ары Борбордук аянтта Чүй көчөсүнүн боюна туруп алышып, иш алып барышкан. Мында Чүй Орозбеков көчөсүнөн кайрыла бериште айдоочу тарабына кара парда тагылган Toyota Camry токтотулуп текшерүүгө алынды. Тонированно, посмотрите. Ну, шторы были там заводские. Убрали, закон уважаю. Кийинчерээк Чүй менен батышты көздөй багыт алып бараткан жол тандабастын айдоочусу алдыңкы эшигинин капталка айнеги күңүрттөлгөндүгү үчүн токтотулду. Ya, mom da sebep çağırdı demek. Öyle. Если сизде колуңузда заводского производства деген документиңиз болсо, жок, сөз жок. Toyota, да? Написано, да? Это я не от руки написал. Это заводской. Значит, этот фирма заключил договор с Toyota, выпускают такие запчасти. А при чем тут мы здесь? Я же не знаю, Байге. Ну, сейчас можно написать, просто так написать. Но Я же не могу это все. экспертизу позови тогда. Я же не эксперт. Ne ekspertsin? Beni görmüyoruz mu? Buradaydı Gözün, Bayge. bir akmetine gelsen, bir akmetine gel. Ben bu şeyden... Gel. Kıratsın, ne benim Carmaşkan'ın içi. Düz ben okup vereyim Bayge. Yok, Carmaşkan yok da bu cezde çevireceğim. Yok, Carmaşkan demeyiz. Ya должен бесстекло поехать, да? Получается, да? Dur, şurada yaşa. Я bu maçta gelgen, şuna gelgen, bu cezde çevir. Я понимаю, Байге. Я купил таким состоянием, вот когда завезли. Реально имеет пиза. Bu cezde bütünlüğünü tatlıda, bütün Мындай да, Kırgızistan Байге, bıraksa. реально эмес. А здесь при чем? Уксаңыз Байге, эми урушпаңыз, талашпаңыз. Я урушпай деп Жай эле сүйлөшүп Я должен свой Ильяс мнение Евгеньевич, высказать. давайте я Вот. попробую вам объяснить, да? Вот, То есть у нас в республике запрещено тонировка.
То есть, если у машины у вас заводской, да, то есть, нужно, если вы хотите управлять данным транспортным средством, данным окнами, вы должны взять заключение эксперта. То есть заключение эксперта берется не за счет государства, а за счет водителя, если он хочет даже ушундай терезелер если у вас в руках какой-то срок, мне дайте время, я должен экспертизу платить. Вам срок давалось, то есть бұл мыйзамдар чыгарымдарында бүт бара айтылат. Мынакей даже жаңы мыйзам 10 күн берилди. Бир ай берилип атат ошонун баарын. Ошону Нет, если мыйзамды билбегендик сизди жоопкерчиликтен бошотуп мен кетти. в отъезде был, я приехал недавно. Toyota деп жазып турат. Үмүтсеңиз, Айдоочу айткандай, бир азга күңүрттөлгөн терезелери унааны сатып алганда эле дал ушундай калыбында болуптур. Жада калса өндүрүштөн чыккандагы мөөрлөрүнө чейин көрсөтүп, өзү атайлап караңгылатпагандыгын айтып берген унаа ээсин жол сакчылары эскертүү берип узатышты. Просто машинаны сатып алган ушундай болуп калды. А мен мындай болсо жакшы көрбөйм. Ал эми жол кыймылынын эрежелерине байланышкан жаңы мыйзамдардын кайрадан өзгөртүлгөндүгү боюнча учкай айтып берсек. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө жол сакчыларына баш ийбей качып кеткен айдоочуларга карата жоопкерчилик жазылбай калгандыгын жана мас абалында руль башкарып кармалгандар наркологиялык борборго баруудан баш тартса, 17.500 сом эмес, 5.500 сом менен кутулуп кетсе болорун баяндап берген элек. Бирок кийинчерээк жаңы мыйзамдардагы мүчүлүштүктөр жана жылчыкчалар жөнүндө коомчулукта бир топ сын пикирлер айтылып, өкмөт айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур болгон. Кайрадан оңдолуп жазылган бузуулар кодексине президент ушул жылдын 21 февралында кол коюп, 10 күндөн кийин тагыраагы 4 марттан баштап иштеп баштады. Ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулар айыппулду төлөөдө 30 күндүк мөөнөттүн 15 күнүнө жетпей төлөй турган болсо, 50% жеңилдиктер каралган. Бирок өтө одоно мыйзам бузуп кармалган айдоочуларга жеңилдиктер берилбейт. Мисалга, спирт ичимдигин ичип унаа айдагандар мамлекеттик номурлары жана тиешелүү документтери жоктор жана терезелерин караңгылатып кошумча жабдыктарды орноткондор мыйзамда көрсөтүлгөн сумманы толугу менен төлөөгө милдеттүү. Борбор, түздөн, түз тур, түздөнүү ортого. Жолдош подполковник, жооптун өздүк курамы түнкү рейдтик иш-чараны өткөрүүгө тизилди. Баяндаган милициянын подполковниги Мухаммадкалиев. Соносуна жылыштар. Жолдош полковник. Эркеттер. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматына караштуу жашы жетелектердин арасындагы укук бузуулардын алдын алуу боюнча борборунун кызматкерлери кезектеги сел-саяк аттуу иш-чарага чыгуу үчүн камданып жатышат. Бул жайдагы тартип сакчыларынын айтымында түнкү саат 10дон кийин жашы 18ге толо элек өспүрүм курактагылар жанында коштоочусу жок, өз алдынча көчөгө жана коомдук жайларга чыгууга болбойт. Милиция кызматкерлери борбордон чыга берерде эле жол боюнда топтолуп турган 10 чакты өспүрүмдү көрүп токтошту. Болжолдуу мектеп окуучулары болушу мүмкүн делинген балдар тартип сакчыларынын унаасын көрөр замат топтошкон ордунан зуу коюп, караңгы көчөлөргө сиңип жок болушкан. Султанбай, жеттиңби сен? Бул эмне разборкага келишиптир я. Кызматкерлер өспүрүмдөрдүн изинен кууп кетип, бир аздан кийин алардын бирөөсүн кармап келишти. Кармалган жаш баланын айтымында ал жол бойлой бара жатса, топтошкон балдар алдынан тосуп, аны тоноого аракет кылышыптыр. Ал эми бейтааныш балдар тоногону жатышса, эмнеге алар менен чогуу качтың деген суроого мени да кошо сүйрөп кетишти деп гана тим болду. Жок, мени тартып кетишти байке Безруковкадан. А сен калып калдыңбы артта? Жок, мен наркы жакка отуруп алгам ошо. Мен эч жакка качкан жокмун, тиги балдар качып кетишти, мен чакта отурдум. Эмне айтаттыңбы, Щербаковду тартып? Ошо Щербаковдон нарыда. Түн окумунда көчө таптап жүргөн бала милициянын коштоосу менен өз жашаган дарекке жеткирилип, ата-энесинин колуна тапшырылып берилген. Акча сурап, бул байкелер кармап, булар милициялар келгенде мени бирөө Безруковкадан кармап тартып кетип койду. Тартып кеткенде анан ал кой бергенге мен отуруп алсам, анан бияктан бир
Кайсы мектеп? 76. Şayolgan jeri. Roluna 70, 79, roluna 40, nomor 3. Şayolgan jeri. Тартип сакчылары андан ары шаардагы адамдар көп чогулган оюнканаларды кыдырып, жашы жетелектерге байкоо салып жүрүштү. Жүгөрүнүн дандарын үстөл бетине тизип алып, кумар ойноп жатышкан адамдардын арасынан 18ге чыга элек бала табылып, өспүрүмдөрдүн борборуна жеткирилмей болду. 23, 41, nomor 1, 76. Şayolgan jeri. Ал эми бул компьютердик оюндарды ойноп отурушкан клубтагы адамдардын арасынан болсо экинчи өспүрүм табылган. Qancha ekan bu? 17 ekan bu. 17 artık. On jettesin be? Sen qanchadasan? Кийинки клубтун администратору түнкү саат 10дон кийин коштоочусу жок жаш балдар келсе киргизишпей тургандыгын, жада калса атайы кулактандырууда жазып коюшканын айтып берди. Biz 10'da demetmeyelim, 8'lerde emetesine biz getiririz. Күндө кете келип калганбы 8ге чыга электерди эле? Gelip kalsak, bırak kovalayız da. 8'lerde emek olsak, bırak bizde начальство aytkan bolчу. 8'lerde getiriyorlar dep, pasportlar tekşekli, жоқ bolsa getirirler dep bizge ушундай начальство приказ. 8ге чейин кире беришет, да? 8'ge чейин уруксат. Эки саатка жакын созулган иш-чара учурунда тартип сакчылары шаардагы коомдук жайлардан 3 баланы кезиктирип, алардын бирин ата-энесинин колуна жеткирип берсе, экөөнүн өспүрүмдөр борборуна алып келип, жакындары келгичекти жылуу жумшак жайга жаткырып турмай болушту. Карындаш, ата-энесин таппай калган учурда биз балдарды келип ушул жерде жайгашып, бул жерде центрде түнү менен инспекторлор ата-энесин таап, кайра эртең менен ата-энесине өткөзүп беребиз. Ата-энесине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш-чараны жүргүзүп, ошол менен ата-энесине кайра балдарды кайтарып беребиз.